Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген накыл сөзү анын ар бирибизге кайрылуу жасап, ата мекенибиз үчүн ак иштешибизге үндөп турган сыйт. Ал совет мезгилинде кыргыздардан чыккан алгачкы республиканын жетекчиси, адегенде эл комиссарлар советинин төрагасы, анан Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кыргыз жаштарынын Орусиянын жогорку окуу жайларынан ар тараптуу билим алышын камсыз кылган. Кыргыз эли сыймыктана атын атаган Исхак Разаков жаш кезинде эле араб, перс тилиндеги тарыхый китептерди да көп окуган. Бала чагында илимпоз болом деп кыялданчу. Ушундан улам ал түрк элдеринин алгачкы сөздүгүн түзгөн Махмуд Кашкари Манас жөнүндөгү маалыматтарды биринчилерден болуп жазган. 1946 жылы дүйнөлүк атак даңкы бар тарыхчы Бернштам менен кездешип, Манастын 1000 жылдыгын өткөрүү идеясын көтөрүп чыккан. Ушундан кийин Манас эпосун изилдөөгө, аны китеп кылып чыгарууга жакшы шарттар түзүлгөн. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда азыркы Баткен облусуна караштуу Лейлек районундагы Коросон айылында шахтер адамдын үй бүлөсүндө туулган. 3 жашка чыгып калганда апасы Жамиладан айрылган. Арадан 5 жыл өткөн соң оор турмуштан улам атасы Разак Исхакты апасы Сараны, эжеси Гүлхан жана анын кызы Жаңылайды алып, Ташкент облусундагы Курама айылында жашаган тайкеси Абдулла молдонукуна жөнөгөн. Жолдогу кыйынчылыктан улам Разак катуу ооруга чалдыгып, абалы оорлошуп отуруп ошол бойдон көз жумат. Атасынын эжеси Гүлхан чоң энеси менен кызын алып Коросонго кайтат. Ал эми Исхак жолдон кезиккен тилемчи менен андан ары жолулайт. 3 күн жол жүрүп Араң Ходжентке жетишкен. Исхактын эскерүүсү боюнча алардын ал абалынын начарлыгын пахта заводунун жумушчулары байкап, алардын кайда келе жатканын жана кайда бараарын сурашкан. Исхак болгон окуяны толугу менен жумушчуларга такылдап баяндап берет. Жумушчулардын бирөөсү Исхакты ээрчитип, Ходженттеги жетим балдар үйүнө алып келет. 1918 жылдан тартып Ленинабадтагы балдар үйүндө тарбияланган. Менин жашоомдо жаңы белгисиз дүйнө ачылды. Мен ири кубанычтын даамын таттым, деп эскерет ошол күндө Исхак Разаков. Жетим балдар үйүндө Исхак тың окуп, орус тилин өздөштүрөт. Тарбиячылар Исхактын зээндүүлүгүн, билимге болгон зор ынтызарлыгын байкашып, аны Ташкенттеги жатак мектепке жөнөтүшүп, анда 1925 жылга чейин билим алган. Андан кийин Самарканд шаарындагы агартуу институтуна окуусун улантууга багыт беришет. Ал жерде тың окуу менен комсомолдук иш-чаралардын активдүү катышуучусуна айланат. Комсомолдук турмуш анын лидердик сапатын калыптандырган. Улуу ата мекендик согуш жылдарында Разаков Өзбек Республикасынын эл агартуу комиссары, ошол эле мезгилде Өзбек ССРнын эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басарлык кызматында аткарган. 1944 жылы Өзбекстандын Компартиясынын борбордук комитетинин пропаганда жана агитация иштери боюнча секретари болуп иштеген. 1945 жылы 4 ноябрда КПСС БКнын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Исхак Разаковду Кыргызстандын министрлер советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. 35 жашта болгону менен мамлекеттик масштабтагы табылгыс ишмер, эл чарбасын өнүктүрүүдөгү чоң тажрыйбага ээ болгон жетекчи. Разаков болгон күчүн, билимин, талантын республикабыздын экономикалык өнүгүп өсүшүнө жумшады. Разаков жөндөмдүүлүгү жана иштин көзүн билген уюштуруучулугу менен республикада атаандашсыз лидер эле. Күн-түн дебей иштеп, бардык маселелерди пландаштырып, республиканын чар тарабындагы жүргүзүлүп жаткан иштерге өзү барып көз салып турган. Разаковдун тушунда айыл чарба машинелерин куруучу ири завод, текстиль, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Анын жетекчиликтеги ишмердүүлүгү жогору бааланып, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылыгына чейин көтөрүлүп, 1961 жылга чейин республиканын партиялык уюмун жетектеп турган. Бул мезгилдерде Союздагы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе-Ош автожолу курула баштаган. Разаков билим берүү тармагына да өзгөчө көңүл буруп, мектептердин саны өскөн. Орус тилдүү мектептерде кыргыз тили окутула баштаган. Разаковдун түздөн түз катышы менен 1954 жылы Илимдер академиясы ачылып, Кыргызстандын жаш окумуштууларынын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн.
1958 жылы октябрь айында Москва шаарында кыргыз маданий ишмерлеринин декадасы болуп, Совет эли кыргыз элинин ири маданияты менен таанышкан. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянган Москвадагы башкаруу бийлиги 1961 жылы 9 майда Исхак Разаковду кызматынан бошотушкан. Ошол эле жылы үй бүлөсү менен Москвага көчөрүлгөн. Анын өз эскерүүсүндө мындай деп жазганы бар: эмне кылдым, эмнеге жетише алдым? Республикадагы жетекчилик мезгилимде кимдер үчүн аракеттендим? Эл акыйкат, эл баалайт. Ал жөнүндө кыргыз эл баатыры академик Түгөлбай Сыдыкбеков нукура жөнөкөй мүнөзү, кайталангыс таланты, адамгерчилик сапаты, эмгекчилдиги, интернационалисттик көз карашы бири-бирине айкалышкан, бардык ишке чыгармачылык мамилесинен тайбаган курч жан эле деп эскерет. Кыргыз эл жазуучусу Насирдин Байтемиров төмөнкүдөй эскерет. Кыргыздарга кут эки жолу түшкөн дешет. Биринчи жолу кут Жусуп Абдырахманов болуп түшсө, экинчи жолу кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кут сыягындай күтүп ала албаппыз. Жусуп кандуу репрессияда атылып жок болду. Исхактын баркына жетпедик. Ичи тардык көрө албастыгыбыз, элди экиге, жерди жетиге бөлгөн былыкчылыгыбыз түбүбүзгө жетиптир. Исхак Разаковичти учкан кометага салыштырам, куйруктуу жылдызга. Мындай жылдыз кылымдарда бир келсе келет, бирок келгенде да артында жап-жарык из калтырат. Исхак Разаков ден соолугуна байланыштуу 57 жаш курагында персоналдык маанидеги пенсияга чыккан. Өмүрүнүн акырында Москвада жашаган 18 жыл ичинде Кыргызстанга бир ирет аз гана убакыт келип, Эремет кыргыз жергесинин абасынан жутуп, бирок бармактайынан чоңоюп өскөн, киндик каны тамган жерге жүрөгүндөгү кусалыгынан арыла албай кайра кеткен. 1979 жылы 19 мартта кыргыз элинин улуу уулу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцево мүрзөсүнө коюлган. Эки ирет Ленин орденинин ээси, биринчи даражадагы атамекендик согуш ордендери, Кыргыз Республикасынын баатыры наамы, ак шумкар өзгөчө белгиси менен сыйланган. 2000 жылы сөөгү Москва шаарынан Кыргызстанга алынып келинип, Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлган.